Barыңарга салам. Мен терилдим. Менин атым дагы бар. Эми мени кичинекей кийим дебей, алтын ай дешет. Апам экөөбүздү кече үйгө чыгарышты. Мага бул жер абдан жакты. Жыргал экен. Таза, жылуу. Ай эң негизгиси, курсагым ток. Баары мени жакшы көрүшөт. Апам экөөбүзгө кам көрүшөт. Мен мурун аларды үнүнөн эле таанычумун. Боп-боз карандар эле көрүнгөнүнө жиним да келчү. Ал эми азыр мен аларды жакшы көрүп калдым. Өзгөчө үстүмө үйрүлүп караганда. Менин атам чоң, күчтүү. Анан аябай келишимдүү экен. Апам дагы сапсылуу. Сүтү дагы абдан дамдуу. Эмчек сүтү аябай таттуу дейсиң. Анан дагы өтө пайдалуу. Мен тамактанганды жакшы көрөм. Мына кайра курсагым ачты. Апа! Апаки! Акырын алтыным. Апаң бул жерде, жаныңда. Ошон үчүн ыйлаган турбайсыңбы? Курсагың ачтыбы? Азыр тамак ичебиз. Алтыным, эме кой алтыным. Жакшы эмсең, атаңдай күчтүү, чоң болосуң. Жаным менин, алтыным. Гүлнара, сен кайра эмизип атасыңбы? Алтын айым азыр эленбеди беле. Сен минте берсең аны эркелетип аласың. Мына биз силерди убакыт сааты менен эмизчүбүз. Амага төрөт үйүндө балдар каалаган учурда эле эмгизе бергиле деп айтышты. Качан кааласа, канча кааласа деген принцип менен. Кызым, кыйналасың го. Кел, мен түнү бөтөлкө менен иширип турам, а сен уктап да каласың. Анан дагы сүт кошулмаларынан балада тез өнүгөт. Чоң рахмат апа. Сиз ансыз деле көп жардам берип атасыз. Бирок эч кандай сүт кошулмалары менен бөтөлкөлөрдүн кереги жок. Сиз алардын зыяндуулугун билбейсизби? Биз эмчек сүтү менен гана тамактанабыз. Туурабы, кызым? Эч кандай бөтөлкөнүн кереги жок. Мага энемдин сүтү абдан жагат. Менин сусунумду кандырат. Жана ток жүрөм. Гүлнара, Алтынай менен бир нерсе түшүнгөндөй сүйлөшүп жатасың го? Түшүнбөгөндөчү. Биз алтыры электеле сүйлөшчүбүз. Эми ал биздин үнүбүздөн тааныйт. Бул далилденген нерсе. Саламатсыңбы жаным? Кандайсың? Атаң сагынып кетти го сени. Жумуштан жүгүрүп келип, колумду жууп, дароо сага келдим. Карасаң муну, Аскат тим эле тиктеп, тыңшап угуп калганын көрүп аткансып. Ооба апа, алыстан жакшы көрүшпөйт. Бирок 25 сантиметрге жакын келсек, бизди даана көрөт. Анан дагы кармаганыбызды сезет. Муну бизге ата-энелер мектебинде эле айтышкан. Мына сага. Мен бул жөнүндө билген да эмесмин. Гүлнара, бар күйөөңө тамак бер. А мен неберем менен олтуруп турамын. Келе кой. Таенесинин кызы го, таенесинин. Мына курсагымда тойду. Эми уктасам да болот. Азыр мен бат эле чарчап калам. Анан да көп уктайм. Тайнем сонун ырдайт экен. Уйкум канды. Кичине чоңоюп калган окшойт. Батыраак чоңойсом экен. Бирок кичинекей болгон деле жакшы. Жыргап ойноп жата бересиң. Бакырып ыйлап жиберсем, баары мен калаганда болот. Алар тегеренип эмне кыларын билбей жүрүшөт. Ай, колго алгыла мени. Көтөргүлө, кучактагыла, эркелеткиле. Тамак да бергиле. Кел, азыр тамактанабыз. Эмне болду жаным? Бир жериң ооруп атабы? Акырын, жаным менин. Курсак ачкан жокпу? Азыр эле эмиздим. Кургак элеби? Ооба, алмаштырдым.
кызык, баары жакшы эле го. Жылуу, ыңгайлуу. Оюнчук бергиле. Зеригип кеттим. Алтынымдын курсагы ток болсо, кургак болсо, кел атаңа. Жүрү, мен сага бир нерсе көргөзөм. Кана биздин шаригибиз. Мына. Карачы, кандай кооз, чоң. Жүрү, керебетиңдин үстүндө эмне бар экенин көрүп келебиз. Ким бул жерде? Карачы алтыным, бул коенек. А бул чымчык. Кел, шылдыраңды кагабыз. Сонун огону кабыз. Күйөөң кандай гана жакшы, Гүлнара. Кандай гана ата. Баарынын колунан келбейт мындай нерсе. Ооба апа, туура айтасыз. Дайыма менин жанымда болду. Ата-энелер мектебинде да, төрөттө дагы. Ошол жактан бизге бала төрөлгөндөн баштап ага кам көрүүгө ата-эненин экөөсү тең, бирдей милдеттүү деп айтты. Анан дагы баланын туура калыптанышына атанын салымы абдан чоң болот дешти. Бирок чоң ата менен чоң апасыз да болбойт. Сиздердин тажрыйбаңыздар да көп да. Рахмат, кызым. Бирок азыр көп нерсе өзгөрүп кетти. Мен анчалык билбейм. Мурун биз силерди жалаяк короп койчубуз. Азыр төрөлөр менен эле кийинтип коет экенсиңер. Апа, азыр ороп байлаган болбойт. Бул баланы үшүтүп жиберет. Ороп байлап коюу баланын кыймыл аракетинин жана сезимдеринин калыптанышына тоскоол болот. Алтын айыбыз кийинип турганы жакшы, кыймылы эркин болот, кысылбайт. Бирок баш кийим жана байпак кийгизип жылуугармо өзгөрүүсүз калды. Алтын ай уктап калды. Биз да жатып эс алалы. Эмне болду жаным? Акырын алтыным. Ичиң ооруган жокпу? Азыр жаным. Апаң массаж жасап берет. Азыр сааттын жебеси багытында сылап берем. Апамдын колу жылуу. Азыр оорубай калат. Алдей, алдей ак бөпөм, уктай койгуң жан бөпөм. Уйкум кандай окшойт, билесиңерби? Мен айткым келген нерселерди ата-энем түшүнүүгө аракет кылганы мага абдан жагат. Ооба, мен аларды сүйлөй албайм. Аракет кылам, бирок окшошпойт. Эмнеге мен аларды түшүнөм? Алар мени түшүнбөйт. Мен аларга көңүлүм жакшы десем, алар мага агу. Мен аларга курсагым ачты десем, агу, агу, агу. Апам жакында айткан, мен дагы аларга окшоп сүйлөп калам деп. Кой, апамды чакырайын. Апа! Апаке! Кутмандуу таңың менен алтыным. Уйкуң кандыбы? Кел курсагыңды тойгузайын. Кандайсың кызым? Эстүү боло баштаптыр. Тамактанууга даярданып атканын байкадым. Ооба. Кичине эле бетине же эриндерине тийип кетсе эле, оозун ачып башын бура баштайт. Туурабы жаным? Кандай акылдуу кызсың. Макул. Анда силерге тоскоол болбой, жумушка барайын. Жакшы бар. Мына, эми үчөөбүз калдык. Апа, Алтынай, анан Тайне. Бүгүн бизге Мээрман айым келет. Кандай чоңоюп атканыңды көрүп кетет. Алтын кызым менен. Жаным менен. Саламатсызбы? Саламатчылык. Келиңиз, кириңиз. Колумду кай жерден жууп алсам болот? Жүрүңүз, мен көргөзөм. Биздин Наристебиз кайда? Азыр ал уктап атат. Анда иштериңер кандай болуп атат? Айтып бериңизчи. Баары жакшы. Наристеңиз жакшы эле уктап атабы? Эми атабы? Эмчек сүтү менен багып жатасызбы? Албетте, эмчек сүтү гана. Азаматсыңар. Эмчек сүтү бала үчүн эң жакшы жана пайдалуу азык. Кызым жакшы уктайт, ойгонот, анан тамактанабыз.
кайрадан уктайбыз, кургак кийим кийебиз, ойнойбуз, анан кайра уктайбыз. Туура. Алгачкы кезде бала көп уктайт. Ойгонгондо бала менен көбүрөөк сүйлөшкүлө, ырдап бергиле, анан тезинен кургатып алмаштырып тургула. Эч нерсе тынчсыздандырган жокпу? Кээде болот. Менимче ичи ооруп кетет болсо керек. Мен сылап койсом басылып калат. Жүрүңүз, эми балага баралы. Бүгүн мен кызыңыз кандай өсүп атканын көрөйүн. Анан ар бир айда үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна келип көрүнүп турасыңар. Ал жерден биз салмагын, боюн ченеп турабыз. Анан дагы акыл эсинин калыптанышын да байкап турабыз. Келиңиз, кызыңызды көрөлү. Аты ким? Алтынай. Кичинекей наристелер баары бакасымал укташат. Чалкасынан жатып, чыканагын бүгүп, колун өйдө көтөрүп, анан дагы буттарын бүгүп жантайып. Оролгондо андай жатуу мүмкүн эмес. Азаматсыңар. Баланын кыймыл аракетин чектебегениңер жакшы. Эч нерсе тынчсыздандырган жокпу? Жок, баары жакшы. Баары жакшы болсо, анда эң сонун. Муну алыңыз. Бул жерде жаңы төрөлгөн баланын ооруларынын кооптуу белгилеринин тизмеси бар. Мындай учур кездешсе, тезинен дарыгерге кайрылышыңар керек. Дем алуунун начарлашы, тез-тезден кыйналып дем алуу, катуу дем алуу, дем алуунун токтоосу, бала эмчекенбейт же алсыз эмет, денеси муздап кетүү, 36,5 температурадан төмөн же эти ысуу, температурасы 37,5дан жогору, киндик калдыктарынын тегереги кызаруу, ириң чыгуу, киндигинен жагымсыз жыт чыгуу, тарамыштары түйүлүүсү, төрөлгөндүн 1 күнүндөгү саргаюу же саргаюу 2 жумадан ашык кармалат. Кусуу, ич өтүү, чоң заарада, кусууда же киндик жаратында кан аралаш бөлүндү. Салам Алтынай. Кел, сенин абалыңды карап көрөлү. Жарыкты күйгүзүп коюңузчу. Баары жакшы экен. Көрдүңөрбү? Алтынай катуу үнгө жана жарыкка белги берип атат. Жаңы төрөлгөн баланын алаканы муштумга түйүлүп турат. Жакшы, бул деген кармоого болгон анык рефлекс. Башындагы бир жака жана экинчи жака кармай алат экен. А муну буттун тирөөсүнө рефлектордук реакция дейт. Тикесинен тургузган абалда баланын буту тирелсе, буту менен сандары түзөлүп шилтене баштайт. Демек бизде баары жакшы экен да. Ооба, баары эң жакшы, өз ордунда. А эгерде Алтынайдын калыптануусу мындан ары да жакшы болуусун кааласаңар, аны менен көбүрөөк сүйлөшкүлө. Ырырдап бергиле. Ар түрдүү буюмдарды көргөзүп, айтып да бергиле. А эң негизгиси, тынчсызданып баратканда колго алуудан коркпогула. Бул жарык дүйнө ага али жаңы, тааныш эмес. Ал эми ата эне бул дүйнө менен баланын ортосундагы көпүрө. Балага эне абадай керек. Менин байкашымча, силердин үй бүлөңөрдө бул жагы жайында экен. Кызыңар кандай бактылуу, ушундай ата энеси бар. Тарбия сырларынын кийинки көрсөтүүсүндө силерге кандай белгилер аркылуу баланын ачка болуусун билүүгө болот. 1 айлык кезинде баланы кантип калыптандыруу керек? Упчу эмнеси менен коркунучтуу жана бала ыйлаганда ата эне эмне кылуусу зарыл деген нерселерди айтып беребиз. Эсиңерде болсун. Балдардын бүгүнкүсү биздин эртеңки күнүбүз.